Assalamu алейкум, Москвадагы айдоочулар. Бүгүнкү 23 февраль майрамыңыздар менен биринчиден. Бүгүн Москвада погода сонун, күн чыгып, кичине видео тартып киргизип коеюн дедим. Көптөн бери видео тарта элекпиз. Комментарийге, жакшы каалоо тилектерге жазганыңыздарга чоң рахмат. Ар бир комментарийди окуп чыгам. Жаман жазгандар да болду, жакшы жазгандар да болду. Айта турганым, бул акыркы видеолорду карасам, бул 10 миң, 12 миңден ашыптыр просмотр. Подписка Кудай буйруса миңге жакындап калыптыр. Туугандар, 2 күн мурун биз жердеш чалды. Центрде автобусный полосада жүрүптүр эле. Гайлар токстотуп, сотко жазып берем деп айтыптыр. Ал кандай сурайт, автобусный полосада жүргөн бул сотко кетеби же жөн эле штраф болобу, түшүнбөй калдым, же жөн эле мени коркутту деп. Ошол жерде кыргызчылык кылып эптеп кутулдум деп, бул кандай болот эле деп сурагандан бүгүн ошол боюнча кичине түшүндүрүп кетейин. Мурунку видеолордо айтканмын. Под кирпич, мына кирпич 3 багыттуу жерлер коюлат деп, автобусный полосага жана односторонний жолдорго карама каршы тарапка, бир тараптан кирип, бир тараптан чыга турган жерлерге коюлат деп. Ошонун автобусный полосасы боюнча бүгүн кичине түшүндүрүп кетсем. Ал жердешибиз автобусный полоса өзү мындайча айтканда, мына бул автобусный полоса болсо, автобус кайсыл тарапка кетип аткан болсо, ошол тарапка автобустун артынан айдаганга башка статья. Анан карама каршы анча-мунча жерлер бар го. Бир тарап общий бир багытка кетет, карама каршы автобус жүрөт. Карама каршы автобус жүрө турган жолду через автобусный полоса менен обгон кылса, либо ошол автобусный полоса менен карама каршы жүрсө, ага башка статья жазылат. Ал тууганыбыз автобусный полоса менен автобустун артынан кетиптир. Ал жерде жөн эле гайлар башын айлантырып, сен встречный журтасың деп кичине коркутуу менен тыйын тыпырын алган окшойт. Ошентип кой беришиптир. Айта турганым, бул автобусный полосанын азыр кичине видеолорду карап көрсөм, мындай көрсөтүп, мындай ушундай жерде жүрбөгүлө деп көрсөтсөң жакшыраак түшүнөт элек деген жазгандар да болуптур жердештер. Азыр ошондой кылып көрсөтүп түшүндүрүп кетсем. Таксисттер мындай жерлерди жакшы түшүнсө керек. Бул жерде күндө өтөрүп жаттап да калса керек. Бул жерде мындай бурулганыбызда карама каршы тарапта автобусный полоса бар. Мына карап көрсөңүздөр, бул жерде кара. Автобусный полоса, биз кайсыл тарапка кетип атсак, ошол тарапка жүрүтөт. Бул жерде эч кандай сотко жазып бербейт, если ошол автобусный полосада жүрсөңүздөр. Бул жерде статья 12-17 час 1.2 менен Москвада час 2 жазылат. 3000 рубль штраф жазып берет, скидкасы менен 1,5 миң төлөйсүңөр. Анан экинчиси айта турган болсом, ар жерде кыска кылып ошол автобусный полоса бар жерлерди тартып. Бул жерде дагы көп байкасаңар керек. Москвада көп жүргөндөр. Бул жерде дагы знакты карасаңыздар, автобусный полоса оң тарапка кетет экен, сол тарапка обычный машиналар жүрөт экен. Мына знак боюнча. Бул жагы автобусный полоса. Если ушул тарапка карап кетип калсаңыздар, жөн эле автобусный полосага жүргөнгө эле штраф аласыздар. Ушунун карама каршы мына кирпич менен неден обгон алып, же болсо ушул
эки сплошнойдон кесип өтүп автобустун полосада жүрө турган болсоңуздар, бул жерге уже башка статья 12-15 4 час менен сразу сотко жазып берет, калганын сотто чечилет. Либо 5000 рубль штраф аласыздар, либо 4 айдан 6 айга чейин лишение прав болот. Туугандар, биздин Сакбол KG каналына подписка ташташты унутпаңыздар. Лайктан басып колдоп туруңуздар. Если видеолор боюнча түшүнбөстүктөр болсо, комментарий жазыңыздар. Биз кыска видео аркылуу сиздерге түшүндүрүп бергени аракет кылабыз. Сакбол каналына катталыңыздар, сак болуңуздар.